Саламатсыңар балдар. Биология предмети боюнча сабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор, ыңгайлуу отуруп, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы өсүмдүктөр дүйнөсү менен жалпы таанышуу. Гүлдүү өсүмдүктөрдүн түзүлүшү. Балдар, сабакка жакшылап көңүл буруп отургула. Теманын керектүү, маанилүү жерлерин жазып отурсаңар да болот. Анда эмесе баштадык балдар. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө төмөнкү суроолор үстүнөн жооп алып кетмекчибиз. Өсүмдүк жаратылышта кандай кызмат аткарат? Гүлдүү өсүмдүктөрдүн кандай органдары болот? Вегетативдик органы деген эмне балдар? Өркүн жана бутак деген эмне? Репродукция органы деп эмнени айтабыз? Жана ал эмне кызмат аткарат? Вегетативдик жана репродуктивдик органдардын бири-биринен айырмасы кандай? Алгач балдар өткөн сабакты кайталап кетмекчибиз. Биринчи суроо. Өсүмдүктөрдү изилдөөчү илим А. Биология, Б. Ботаника, В. Экология, Ж. Г. Зоология. Ойлонуп көрөбүз. Албетте балдар, өсүмдүктөрдү изилдөөчү илим бул ботаника. Туура жооп Б. Экинчи суроо. Биология терминин биринчи болуп ким киргизген? А. Теофраст философу, Б. Аристотель философу, В. Карл Линней натуралисти, Ж. Г. Жан Батист Ламарк окумуштуу кимиси балдар? Албетте балдар, туура жооп Г. Жан Батист Ламарк балдар биринчи болуп биология деген терминин киргизген. Үчүнчү суроо. Бардык тирүү организмдерди изилдөөчү илим А. Биология, Б. Ботаника, В. Зоология, Г. Генетика илими. Кайсыл илим экен? Бардык тирүү организмдерди изилдөөчү илим бул албетте биология балдар. Азаматсыңар. Туура жооп А балдар. Жакшы. Өсүмдүктөр балдар. Өсүмдүктөр башкаларга караганда табиатта өзгөчө роль ойнойт. Алар жер бетиндеги азыктын негизги булагы болуп эсептелет. Бардык жан жаныбарлар, адам да өсүмдүктөн азыктанат. Демек балдар, өсүмдүк жан жаныбарларга, адамга тиричилик, кубат берүүчү негизги булак болот. Негизги булак болгондуктан аларды өстүрүү, көбөйтүү жана башка шарттарда бузбоого аракеттенүү керек. Адам канчалык кубаттуу техниканы жаратканы менен өзү табиаттын бир бөлүгү экендигин сезип жана түшүнүп, жаратылыштын анын эчең миңдеген жылдар бою түзүлгөн ички мыйзамдарын бузбай, ага баш ийип жашашы керек балдар. Өсүмдүктөрдү жаныбарларды коргош үчүн, алардын өскөн, жашаган жерлерин өзгөртпөй, табигый турпатын ошол боюнча сактоо үчүн, табиаттын бизге белгисиз сырларын ачуу үчүн биология илими окуп үйрөнөбүз. Өсүмдүктөр жаратылышта жогоруда кызматтарды аткаруудан башка дагы топурактын кыртышын чириндик менен байытат. Алар калың өскөн жерде чириндик көп болот. Тоолордо өсүмдүктөрдүн тамыры топуракта терең жайылып, алардын катмарын чырмап өсүп, аны бекемдеп кармап турат. Эми балдар, силердин көңүлүңөрдү гүлдүү өсүмдүктөрдүн түзүлүшүнө бурмакчымын. Гүлдүү өсүмдүктөрдүн 250 миң түрү бар. Канча эсе көп, балдар? Жашыл өсүмдүктөрдүн эң эле көп түрдүсү гүлдүү өсүмдүктөр.
Себеби алардын түзүлүшү бардык жерлерде ар түрдүү шартты өсүүгө жана кеңири таралууга мүмкүндүк берет. Чөлдө, сазда, тоолордо, бийиктиктерде, өтө ысык, суук жерлерде да өсө алат. Жер бетине кеңири таралып, ажайып көрк берип турганда гүлдүү өсүмдүктөр болуп саналат балдар. Көңүлүңөрдү бул видеого бурмакчымын балдар. Бул видеодон биз гүлдүү өсүмдүктөрдүн кооздун көрө алабыз. Көрдүңөр балдар, кандай гана кооздукту биз бул видеону көрө алдык. Эми балдар ошол гүлдүү өсүмдүктөрдүн түзүлүшүн карап көрөлү. Ар түрдүү шартта өсүп, түзүлүштөрү, көрүнүштөрү ар башка болгону менен балдар, азыр видеодо көрдүк го, бардык гүлдүү өсүмдүктөр жалпы окшоштукка дайын. Гүлдүү өсүмдүктөрдүн бардыгынын тамыры, көрөбүз балдар, сабагы, жалбырагы, гүлү, мөмөсү жана уругу болот. Мисалы күзүндө гүлдөп турган ит жүзүмдү, жадырларда өскөн кызгалдактарды балдар алып көрөлү. Алардын тамыры, сабагы, жалбырагы, гүлү жана мөмө уругу бар. Ал эми дарактар, бадалдар деле ошол органдардан турат. Өсүмдүктөрдүн жалбырак, тамыр жана сабак балдар жана башка өркүндөрүнө вегетативдик органдар деген ат берилген. Латынчадан которгондо балдар вегетатус өсүмдүк деген сөз. Вегетативдик органдары өсүмдүктүн азык таанышын жана тиричилигин камсыз кылат. Эмне себептен жаратылыштагы гүлдүү өсүмдүктөрдүн органдары сырткы көрүнүшү жагынан ар түрдүү болот? Мисалга алсак балдар, тамырды карап көрөлүк. Пиязда жана буудайда тамырлары чачка окшош. Алардын ар бири жип сыяктуу ичке болушат. Ал эми кызгалдак менен какымдыкы, слайдда көрүп атабыз, бир чоң өзөк тамыры болуп, андан майда тамырчалары чыгат. Өсүмдүктүн сабактарын алып карасак, какымдыкы кыскарган, кызгалдактыкы болсо тике өсөт. Ал эми бадыран, коон, дарбыздын сабагы алсыз жана солкулдап келип жерге төшүлүп өсөрү белгилүү. Жалбырактар да ар түрдүү болушат. Уйгактын жалбырагы чоң жана жазы. Эбелек жана камгактын жалбырагы тең кечедей.
Кактуста болсо жалбырак тикен сыяктуу болот. Түзүлүшү боюнча ар кандай өсүмдүктөрдүн гүлдөрү да бирдей эмес. Мисалы, коңгурогүл, чие, идмурун, эдельвейс, Арнольд рафлезиясы жана кызгалдактан гүлдөрү бири-бирине окшобогон түстөрдө кооздуктардай балдар. Мына биз бул слайдда көрө алабыз ал кооздукту. Бирок балдар, баардык гүлгө тиешелүү окуштукту да табууга болот. Көпчүлүк гүлдөрдүн гүл сабы, гүл төшөгү же гүл жайгашкычы, чөйчөкчөсү, желекчеси, аталыгы жана энелиги болот. Гүлгө көбүнчө кооздукту берип турган анын таажыкчасы. Себеби ал кооздугу, жыты, түсү менен чымын-чиркейлерди өзүнө тартат. Чымын-чиркейлер гүлдөн гүлгө конуп, гүлдөрдүн чанчаларын бири-бирине ташып, чаңдаштырат. Урук жана мөмөнүн пайда болушуна алып келет. Чөйчөкчө менен таажыкчасы гүл коргону деп аталат. Алар гүлдүн аталыгын жана энелигин коргоо кызматын аткарат. Эми балдар өз алдынча иштеп көрөлүк. Гүлдүн жана энеликтин түзүлүшүн карап көрөлүкчү балдар, өз алдынча иштегиле. Ойлонуп көргүлө, бир аз убакыт берейин. Эстедиңерби? Эми чогуу атайбыз. Желекчелер, туура балдар, гүлдүн желекчелери бар. Абдан туура. Эң маанилүү, эң керектүү деп биз кайсы бөлүктөрдү айтканбыз гүлдүн? Энелик жана аталыкты. Кийинки гүлдүн бөлүкчөсү бул чөйчөкчө, гүл жайгашкыч жана гүл сабы дегенбиз. Эми балдар, энеликтин түзүлүшүн карап көрөлүк. Энелик 3 бөлүккө бөлүнөт. Биринчиси чаң алгыч, кийинчики балдар мамытча, үчүнчү бөлүмү бул мөмөлүк дейбиз. Бутакта балдар бүчүр да болот. Көзүндө жалбырак түшкөндөн кийин сабакта жалаң эле бучур калганын байкайбыз. Анда балдар, бүчүр деген эмне балдар? Ал кандай кызмат аткарат? Бүчүрдө жалбыракча, сабакча болот. Жазында андан өркү өнүп чыгат. Демек, өркүн жок жерден эле өсүп чыкпайт. Анын өнүп чыгышы үчүн бүчүр пайда болуш керек. Бүчүр жайында жалбырак колтугунда жетилет да, көзүндө сууктан коргоочу теңгече менен каптанып, кыштап калат. Ошентип өркүн жай бою өсүп, сабагы, жалбырагы жетилип, бүчүр калыптангандан кийин бутак деп аталат. Эми балдар, гүлдүү өсүмдүктүн репродуктивдүү органдарына көңүл бурабыз балдар. Өсүмдүктүн гүлү, өмөсү, уругу тамырга, сабакка караганда башка кызмат аткарышат жана алардан айырмаланышат. Өсүмдүктөрдө дайым эле гүл, мөмө, урук боло бербейт, билебиз, Көпчүлүк өсүмдүктөр бир аз күн эле же бир нече саат эле гүлдөйт. Дарак, бадалдар гүлүн түшүрүп, мөмөсү бышып түшкөндөн кийин эле өсүүсүн улантат. Вегетация органдары өз кызматын аткарууну улантып, өсүмдүктүн тиричилигин камсыз кылат. Гүл, мөмө, уруктун ар биринин өсүмдүк үчүн кызматы бар. Өсүмдүк гүлүнүн түбүндөгү мөмө байлагычта мөмө байлайт. Мөмөнүн ичинде балдар уругу жетилет, мына көрүп жатабыз. Уруктан жаңы өсүмдүк өсүп чыгат. Бир эле өсүмдүктө канча урук жетилсе, андан ошончо санда өсүмдүк өсө алат. Бул уругу менен көбөйүү деп аталат. Демек, гүл, мөмө, урук көбөйүү кызматын аткарат. Өсүмдүктөрдүн гүлү, мөмөсү жана уругу көбөйүү органы же репродуктивдүү органы деп аталат.
Репродукция деген латын сөзү. Ал кайра жаралуу дегенди түшүндүрөт. Ал эми болсо жалбырак, сабак, тамыр бул вегетативдик органдарга кирет. Гүлдүн энелиги жана аталыгы да болот балдар. Кайталап кетейин, аталыгы ички аталык жипчесинен жана чаңдыктан турат. Анда балдар бул чаңдыкта аталык жыныс клеткасы жетилген бүртүкчө чаңчалар пайда болот. Энеликтин төмөнкү бөлүгүндө мөмөлүгү, ичке мамычасы жана чаң алгыч бар. Мөмөлүктөн мөмө өрчүйт. Анткени анын ичиндеги урук бүчүрдө энелик жумуртка жыныс клеткасы жетилет. Аталык жана энелик клетка биригип, андан жаңы өсүмдүк организми өрчүйт балдар. Ошентип, репродукция, кайра жаралуу негизин урук бүчүрүндө жана чаңдыкта болот. Ал эми калгандары кошумча роль аткарат. Өсүмдүк кайра жаралууга ушундайча ылайланган болот. Кээ бир өсүмдүктөрдө мөмө пайда кылууга гүлдүн башка бөлүктөрү, гүл төшөгү да катышат. Мисалы, ит мурун өсүмдүгүндө. Эми балдар өз алдынча да иштеп көрөлүк, гүлдүн аталыгын жана энелигин эстеп көрөлүкчү гана. Энеликте биз айтканбыз, 3 бөлүктөн турат энелик дегенбиз. Чаң алгычты көрө алабыз. Мамычасы бар жана мөмөлүгү бар. Аталык чаңдыктан турат жана аталык жипчесесин. Чаңдыкта эмне жетилет балдар? Чаңчалар жетилет, азаматтар саңар. Курт-кумурскаларды өзүнө тартууга гүлдөр ар түрдүүчө ыңгайлашкан. Мисалы, ачык кооз түз, чыпар жыты бар. Ошондой эле бажырайып, барпайып алыстан көрүнүш үчүн бир нече гүлдөр биригет да гүл тобун пайда кылат. Бир эле гүл сабында бир нече гүл орун алса, ал топ гүл деп аталат. Ал эми гүл сабында бир эле гүл орун алса, ал жалкы гүл деп аталат. Өсүмдөрдүн уругу ар кандай формадагы мөмөлөр менен корголуп турат. Эмне үчүн балдар урук корголуш керек экен? Ойлонуп көрөлүкчү. Себеби эмнеде экен? Себеби балдар урукта кийинки жылы өсө турган түйүлдүк жана түйүлдүккө керек болчу белең азык заттар бар. Түйүлдүктө тамырча, сабакча жана жалбыракчынын башталмасы бар. Демек, урук бул кийин өсүп чыгуучу өсүмдүктүн башталмасы. Ошондуктан мөмө аны каптап, жаратылыштын жагымсыз шарттарынан коргоп турат. Мөмө жана урук көбөйүү жана өсүмдүктү таратуу кызматын да аткарат. Ошентип балдар, вегетативдик органдарды өсүмдүктүн тиричилигин азыктануу, дем алуу, өсүп өрчүшүн камсыз кылса, репродукция органдары жаңы муундун пайда болушуна, көбөйүшүнө жана таралышына кызмат кылат. Эми балдар кеп кезеги кайталоочу суроолорго келди. Кана балдар, иштеп көрөлүкчү гүлдүү өсүмдүктөрдүн түзүлүшүн. Чогуу айтабыз балдар. Гүлдүү өсүмдүктө биз тамыр көрө алабыз. Азаматтар саңар, сабагы бар, жалбырагы бар, гүлү жана мөмө менен уругу бар. Азамат саңар балдар. Эми гүлдүн түзүлүшүн карап эстейлик. Гүлдүн түзүлүшүндө биз кандай бөлүкчөлөрдү көрө алабыз? Гүл сабы бар, гүл жайгашкыч, чөйчөкчө, аталык, энелик жана желекчелер бар. Эми гүлдүн аталыгын жана энелигин эстейбиз. Чаң алгыч, мамыча, мөмөлүк. Эми аталыкта эмнени көрө алабыз балдар? Чаңдык жана аталык жипчесесин. Чаңдыкта чаңчалар жетилет. Азамат саңар балдар, азамат саңар. Туура айттыңар. Эми балдар, биздин бүгүнкү сабагыбызда